кыз деп аябай күтө бериппиз дагы. Кудайыман ушу ден соолугун сурабапмын да, кыз эле сурай берген экенмин да. Анан Аллахым да мына деп кызды берди. Эми 19 жылдан бери ошол кармашып келатам. Эми мойну токтойт, анан колу иштейт деп жүрө берсем, баарынан артта калгыдай. Азыр бутум менен эми бир эле бут, бир жагы эле иштейт дейм, мынандай. Оң жагы иштеген үчүн нарагы менен кармап, кадимки биздин колдун аткарган кызматтардын баарын эле аткара алат. Мен балам жок, мындай эмес деп мен өзүмө пулдун орусун кабыл ала албай жүрө бердим. Кийин леченияда жүргөндө ошо Голландиядан келген немелер волонтерлор менен иштешип калды. Мен эң биринчи ошолор сабак берди да. Эже сиз бунун колуна эле кыйналып, колуна эле неме күч жасай бербей, кайсы жагы иштесе ошол жагына жасаңыз деп батман алып, батман менен сүрөт тартып, кийин карасам кызым колуман кистанып жулуп алып туруп, буту менен өзү иштей баштады. Чачымын көп ошол жерде агарыптыр дедим. Себеби Бишкекке чейин самолет менен барып, Бишкектен нары канча саат, көлгө барып, көлдөн нары ал жерге барып, лечение алып, кайра ошо жолдо канчалаган нервим бүткөн экен. Азыр алым жетпей калды. Жакынкы жылдан бери. Мына 2 жылдан бери өзүмдүн алым жетпей калды. Табият тануу сабагын жакшы көрөт, математика сабагын жакшы көрөт, биология, кыргыз тили, кыргыз адабият, ошондой сабактарды аябай жакшы өздөштүрөт. Эжекелери менен тынбай тапшырмаларды аткарып турат. Быйыл дагы жаңы жылда дагы эми жаңы окуу жылы баштап, эми дагы онлайн аркылуу эле окута башташты эжекелер. Салат жасай алат, өзүнө кичинекей бычак берип коем. Бадырыңдарды, помидорлорду эми баягындай норма бизде эмес. Жасай алат, анан жанагындай машинаны мынтип бурай алат, бир жак буту менен. Телефонду аябай жакшы өздөштүрөт. Фейсбукта аябай көп достору бар. Үйдө отуруп кыжалат болбойт, азыр зерикпейт. Профилдерге мисалы мен кое албайм сүрөттөрдү. Менин профилдериме полный ушул өзү коюп берет. Группа ачалат, мен ача албайм. Врач болом деп жүрөт өзү. Аябай массаждар жасап, апа мен сиздин башыңызды айыктырам деп, менин башым ооруп жатып калган күндөрү ошентет врач болом дейт, дүйнө кезем дейт, укук коргоочу болом дейт, сиздей болуп. Мен эми баягы балдардын укугуна деп нары бери чуркап жүрөм, ошо сиздей болуп нары бери чуркайм апа дейт. Бунун кыялы көп. Кара кызым, сен ушинтип мынаны эртерээк жасасаң, мына чуркасаң, колуң иштеп кетет. Раз, два десең, көрдүңбү?